Ассаламу алейкум достор. Азыркы учурда биз Каракол шаарында, тактап айтканда, Каракол лыжа базасындабыз. Биякта биздин Кыргызстандын эркин күрөш боюнча спорт чеберлери биякта сбор өтүп атыптыр. Анын ичинде Кыргыздын тарыхында биринчи жолу 23 жашка чейинкилердин арасында дүйнө чемпиону болгон жана Азия чемпиону Улукбек Жолдошбековдон кененирээк интервью алалы деп чечтик. Мен атым Улукбек Жолдошбеков, Нарын шаарында төрөлгөм. 1996 жылы Нарын шаарында ошо 7-класска чейин Арыстанбек Буйлашуулу деген номер 8 орто мектебинде окуп билим алып, анан кийин 8-класстан баштап Шералы Сыдыков атындагы спорт школада окудук. Ошо азыркы ошо РСКда мурун биз окуп жүргөндө Ороор болчу. Ошакты окуп бүтүрүп, анан кийин Юр академияны окудук. Юр академияны бакалавр магистратурасын бүтүп, азыр ошо магистратурада физкультурада окуп атам азыркы маалда. Байкелерим эки байкем ошо экөө күрөштө катышчу, борец болуп, анан алар үйдөн көрсөтөчү, ар кайсы приемду көрсөтүп, ушинтип анан ошол аркылуу да кызык пайда болуп, анан биринчи, анан бир ошо байкелерим кызыктырган да. Кызыктырып, анан кийин дзюдого барып калгам. Башында 3-класстан баштап дзюдоист болуп машыктым 5-класска чейин. 5-класска чейин машыгып, ошо Бегимбаев Азамат деген биринчи тренерим болчу, ошо дзюдодон. Анан Бакыт Чороев деген ушул тренерлерде ошо 2 жыл машыктым. Андан кийин күрөшкө келдим. Күрөшкө кызыгып, күрөшкө келип, анан күрөштө Акиев Мирбек деген биринчи тренерим болду. Ошокто күрөшүп, Нарын шаарында Карганбек Самаковдун атасынын залы бар Нарындачы. Ошол залда машыгып, анан ошактан спорт школага кеткенбиз да. Спорт школадан Акмат Алиев Кармышалы Раимкович деген тренерим болгон. Ал ошол адам көп нерселерге үйрөттү. Ошол адамга келгенден баштап менин профессиональный спорттогу карьерам башталды десем жаңылышпайм да. Ошол спортко профессиональный подход кылып баштадым. Анан азыркы тренерим болсо Табалды уулу Сүймөнкул деген агай. Азыр ушунун колунда машыгып, ушунун колунда жүрөм. Ушу көп жыл болуп калды. Эң биринчи эмоциялар бул кадеттер арасында ошо утуп алган ошол чемпионат Азия ошол болуш керек мен үчүн. Эң биринчи ошондон баштап, ошо профессиональный катыш баштагандан баштапчы. Ага чейин болсо 8-класс кезинде ошо Буайсар Сайтиев Хамидовичтин турнири болот Красноярскийде. Ошо 3 жолку олимпийский чемпиондунчу. Легендарный спортсмен да бул. Анан ошол спорттун атынан болгон турнир бар да. Ошол турнирден барып ошо 3-чү месттен алгам. Эң биринчи ошо 3-чү месттен алып, ошондо аябай кубанып келип, анан кийин ошол андан чемпионат Азияны ошо Бишкектен утуп алгам да. Ошондон кийин спортко болгон кызыгуум көбөйүп, анан ошондон баштап азыркыга чейин жүрөбүз. Чынын айтсам билбейм, же менин бактым барбы, же кандай, бирок мен бул 8-класстан баштап ушу профессиональный спортко келгенден баштапчы азыркы учурга чейин мен мамлекет камсыздап келет да. Мамлекет
мамлекет камсыздап келатат да, чын айткандачы. Мисалы мамлекет 10 бала болсо ошонун 3 баласына же 4 баласына жардам берсе, ошонун ичинде мен болчумун да всегдачы. Эми же билбейм, ага ошондой болуп калгангабы, бирок мындай спортто финансовый жактан ошол көбүнчө мамлекет ошентип жардам берип келди. Анан өзүмдүн ошо байкелерим бар, ушундай ошол кезде ошентип катуу мындай акча керек болгон кездерде же бир нерсе керек болгон кезде, спортко бир мисалы витамин керек болот же бир жагы акча керек болуп калат, ошондой кездерде жардам берген байкелер көп болчу да. Ошолордун артынан ошо спортто тыштабай, негизи мен көп деле кыйналган жокмун деп айтсам болот ошо. Эми финансовый жактанчы. Анан финансовый жактан кыйналган жокмун, бирок мындай момент болду да менде жашоомдо. Мен ушу спортко келгенден баштап эле мындай лидер болуп калдым да, өзүм весимен лидер болуп жүрдүм. Анан лидер болгон адамга көңүл көп бурулат да. Турабы, көңүл көп бурулуп, ушундай давление да болот, анан көңүл көп бурулуп, анан ошол нерсеге мен көнүп калган нерсе бала экенмин да, көрсөтчү мындай. Анан кийин ушинтип бир 5-класстан баштап эле ушундай, мен 5-класста Нарында окуп жүрөсүң, мисалы. Бишкекке келип мест алып кетсең, Нарынга барсаң, Нарындагылар баары куттуктап, мисалы да, ушундай да. Анан 8-класска келдим, 8-класста ушинтип Азиядан чемпион болдум, анан ушинтип баары куттукташып, элдин көңүлүндө жүрдүм. Анан 9-класста деле кайра ушинтип Азиядан 3-чү болдум, анда деле элдин көңүлүндө жүрдүм. 10-класста деле, анан 11-класста деле чемпион Азия болдум молодежкадан. Анан ошентип ошо ступенькалап, ошентип көтөрүлүп, результат көрсөтүп келдим да менчи. 2019 жылы Мирди Азияны уттум. Анан кийин 2020 ошо взрослый Азияны уттуп. Анан ошондон кийин 2020дан баштап ошо биз уткандан кийин эме карантин башталып калбадыбы? Ошо карантин башталып, антменткенден кийин уже мен ошол кезде аябай спад кеттим да, ылдый өстүчү. Карантинде ошо 2 жолу ооруп калдым. Анан өзүм дагы ошол өзүм үчүн ошо профессиональный подходду кылбай коюп турмун, аз ойлосомчу. Профессиональный подход кылбай коюп турмун, анан ооруп да калып турмун. Анан ошол кезде чемпион Азия, чемпион мира болуп жүргөн кезде элдин баары давай деп бүт жак барсаң сыйлуусуң. Анан ошентип жүрүп, ошо мен ошол маалда азыр ойлосом профессиональный подход кылбай калып турмун да. Ошо эми звездный болезнь билбейм мен. Мен азыр ойлосом, азыр эми убакыт өткөндөн кийин ойлонуп кетесиң да, ойлосом, бирок мен звездный болезнь деле болгон жокмун менчи. Бирок болгон жокмун, мен өзүм үчүн болгон жокмун деп эме айтам да. Анан кийин адамдардан сурадым менчи. Ошол кездерде мен кандай элем деп ошол адамдардан сурап, ошентип эми кээ бирөө мындай аналитиктер бар да, спортту сүйгөн, ушундай душасы менен берилген адамдар бар да. Ошол адамдардан сурадым. Суразам, биз азыр Чынарбек Изабеков деген агайдын залында машыгабыз да, Академия Изабектечи, ол сборный көмөчөсүчү. Анан ошол Чынарбек Изабеков агайдан сурадым, ошо менде ушундай момент болду беле же болгон эмеспи деп сурасам, болгон, кичине болгон дейт да. Анан жатып алып ойлонуп көрсөм, чын эле болуптур, бирок болгондо кандай? Мен эми текебер болуп, же болбосо бирөөнү признавать этпей, мындай ушундайлар болот го. Андай эмес. Просто мен ичимде мындай внутренний эме болуп калган да. Мен любой момент утуп алам дегенчи. Ошондой момент келиптир да. Ошо любой момент утуп алам дегенден кийин уже болду. Спортсмен уже утулуп баштайт экен да, ошол маалдачы. Ошибка да. Эми азыр мен азыр мен формада эмесмин, бирок мен деген 5 ай тренировка кылсам, мен аларды кайра утам деген ушундай эме болот экен да. Анан ошол адам бир пикке чыккандан кийин ылдый аябай кетет экен да.
ылдыйга кеткенде мисалы тренировка жок болуп калса же бир ушундай профессиональный подход кылбай баштасаң ылдыйды көздөй кетесиң. Кайра өйдө көтөрүлүшүң аябай кыйын экен да. Анан ошол маалдарда анан где-то бир 2 жыл ушу утулуп туруп алдым да мен кечкечи. 2 жыл утулуп аябай тынбай утулдум. Анан ошол маалдарда анан ошо сезип баштадым да. Мен каяктан ашыпка кетиргем деп анан утулган сайынчы. Бияктан ашыпка кетип, ушундай ашыпка кетиптирмин деп анан көрсөм, мен ошондо 2020дан 2021ге чейин ушундай бир ашыпка кетиптирмин. Спорт болгон карьерамда. Ошо тренировкамды таштап салыптырмын. Баскан турган ошо көбөйүп кетти. Анан эгер ошол маалда карантин болбой калса, может менин результатым башкача болмок. Мен азыр оюм боюнча ошол кезде мен олимпийский чемпион болуп койгонго эмем келиптир да. Олимпийский чемпион болгонгочу аз жатып ойносом. Менден утулуп жүргөн ушундай балдар ошол кезде олимпийский призер, олимпийский чемпион болушту да. Ошол мен ошол ашыпкаларды кетиптирмин, ошо келечек жаштарга бир ушундай ашыпкаларды кетирбей тренировка кылса деп совет элем да. Негизи адамдардан эмнени сөйлөйсүң, кайсы сапаттарды сөйлөйсүң? Эми адамдардын сапатын эмени адамдардын мисалы өзүнүн мнениясын өзгөртпөгөн адамдар сыйлайм да. Айткан сөзүнө турган адамдар сыйлайм. Ошондой адамдар жагат да. Айткан адамдар досторуңдун арасында бар, ошондой адамдар бар. Досторумдун арасында. Үйлөнгөнгө 3 жыл болуптур да? Үйлөнгөнмө 2021 3-январда үйлөндүм. Свадьбам ушу 2021. Балдарың жөнүндө кандай атасың үйдө? Кандай атамын билбейм мен. Жакшы эле атамын деп ойлойм. Мээримдүү атамын. Элдерге аябай ушундай кызык кетти ушундай аялыңа кандай мамиле кыласың дегендей. Аялыма ушу 2 ай бордо болуп кетсең, 12 айдын ичинде даже бек болгон айткандай 8 ай жок болуп кетсең да. Ушуга кандай карайт, аялың кандай чыдайт? Көнүп калды. Эми өзүм келинчегим дагы бул эме да спортсмендердин үй бүлөсүнөн да, өзүңөр билгендей эле ошо Жуманазаровдардын үй бүлөсүнөн да. Ошо мээримдин эжеси, кайнатам дагы ошондой заслуженный тренер. Да ушундай спортсмен адамдар да. Анан башында эле ошо билчи да. Что спортсменге тийип атканын билчи, анан ушундайга даяр болуп келген да. Анан келинчегиме дагы ошо чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол ушундай канча кыйынчылыктар болбосун, ошо всегда чыдап жүрөт да. Эми ошол 8 ай, чынын айтканда биз 8 ай, 9 ай жок болуп кетебиз да үйдөчү. Азыр бияка келдик, ушу 1 жума болду. Дагы 2 жума болобуз да, көлгө түшүп дагы 3 жума болобуз да, мисалчы. Августтардын баштарында барабыз да. Эми ошого чыдап жүргөнүнө анан балдарыңа ошол кичинекей кезинде мындай сезим болот. Балдарыма мындай тарбия бере албай. Ошондой сезимдер обязательно болот да. Эми мээримимди чача албай калам деген сезим болот да. Анан башында балам эң мурун ошо жаңы төрөлгөндө уже бирге чыгып ушинтип калган. Бир жаңы төрөлгөндөн баштап эле жок болдум да уже. Мен уже төрөлгөндө уже больницасына барып чыгарган эмесмин да, мисалы. Ошол кезде ошо жок болуп калгам. Анан кийин ошол кезден баштап эле жок болуп келдим, анан балаң деле тааныбай калат да, эң биринчи баргандачы. Эме 1 жашка чейин тааныбай калат, анан ушинтип анан ар кимге жакын болуп, ушу байкелерге жакын болуп калат үйдөгү байкеме. Анан кийин азыр уже эметип калды да, эс тартып мындай
ата деп күтүп, телефондон ата деп сүйлөшүп, ушинтип эметип калды да, анан ушинтип күтүп эметип баштайт экен да. Анан Кудайым буйрса дагы тарбия беребиз деген ойдобуз эми. Жашоонун баары кичине алдыдагы. Улукбек Жолдошбеков бизден 2 жаш улуу, мындайча айтканда. Байкебиз десек да болот. Улукбек Жолдошбековду мен 2012-жылдан бери тааныйм. 2012-жылы биз спорт школага окууга жаңы тапшырган жылы Улукбектер бизден 2 жаш улуу 10-класс болчу. Ошол жылы 2012-жылы жаңылышпасам жаш өспүрүмдөр арасында кадеттен чемпион болуп, биз жаңы спортко кадам болуп келатканда Улукту көрүп, биз да чемпион болобуз деп ушундай максатташчу элек. Анан бир жакшы жери Улук менен менин биринчи тренерим, спорт школада тренерибиз бир агайдын колунда тренировка алганбыз. Агайыбыз айтчу, ар дайым Байкеңерде болгула, мына Байкеңер чемпион Азия бияк туткан. Ушунун результатына жеткенге аракет кылгыла деп бизге ар дайым айтып, Улукту көрсөтчү эле. Анан Улук менен 2012-ден бери Улук 8-класстын спорт школага жаңы келгенсиң, айыл жергесинен, көп нерсени түшүнбөйсүң. Улук мага үйрөтчү. Бул приемдорду мындай кыласың деп мени өзүнүн жанына алып алып карап жүрчү да, постоянно көбүнчөсү. Анан Улук баягы тартипти аябай жакшы көрчү да. Бекемдичи, мындай катуу кармачу. Тура эмес болсо, тура эмес деп мындай урушуп, мындай алда мындай кандай десем мына эркектиктин өзү мындай кайрачу да. Жакшы жигит болду деп ушундай айтчу. Анан Улук баягы көп эле эркин күрөштүн көп баягы өсүп келаткан балдарга чоң жолдорду ачып берип койду десек. Вот анткени алгачкылардан болуп чемпион Азия болду. Бүт возрасттар арасында чемпион Азия, взрослый чоңдор арасында кыргыздар чемпион Азия болду. 2020-жылы чемпион Азия болду. Ошол кезде баягы Улук бизге баягы чемпион болсо болот экен деген букту көрсөтүп койду да. Мотивация берип, ондан кийин чемпион мири болду, эң алгачкылардан болуп. Улукту көргөндө биз Улук менен чогуу эле күрөшүп, Улукка мен сборный Кыргызстанга ушу Улукка спарринг партнер болуш үчүн кошулгам. Улукту мелдештерге даярдаш үчүн сен Улукка спарринг партнер болуп турасың деп. 2017-жылы кошсом керек эле, ушу Улуктар 2017-жылы чемпионат мирага даярданышып атканда, ошондо кошулуп, Улук менен ошондон бери кошулуп иштеп, Улук дагы бизге өзүнүн опыттарын бөлүшүп, биздин кемчиликтерибизди айтып, жашоого болгон көз карашыбызды оңдоп, спортко болгон көз карашыбызга аябай эле түрткү болду да. Улук баягы өзү айткандан кайтпаган жигит болгондон кийин сенден ошол нерсени күтчү да. Айттыңбы, жигитче сөз бердиңби, ошону аткар. Чемпион мири болом дедиңби, давай ошого аракетиңди кыл. Сен максат койдуң, максатыңа жет деп ошондой нерселерди баягы бизге көрсөттү да. Улуктун баягы спортко койгон максатын көрүп, сен да койгоносуң да. Мынакей деп жетпеди деп. Анткени Улукту жеткени бул алдыда далил да. Биз да Кудай буйрса ошол нерселерди жетели деп аракет кылып баягы 2 жаш улуу болсо дагы агабыздай көрүп, алды Улук бизди ининдей көрүп, Улук баягы биз күрөшкө жаңы мындай чоң ийгиликтер жете элек кезде баягы стипендия алчу эмеспиз да. Стипендия алчу эмесмин мен. Өтөнчө Улук аябай мага жылуу мамиле кылчу. Эмне үчүн билбейм, бирок Улук мени бир башкача ичинен жакшы көрчү эле. Ушундай да. Баягы бөлөк балдарга караганда бирок мага көбүрөөк Бекболот деп мага мындай көбүрөөк басым жасап, менден көптү үмүт этеби, ушундай ийгиликтерге жетсин, мен жеткендерден дагы жетсин деп ушундай үмүт мененби мага баягы өзүнүн айлыгынан, стипендиясынын. Мен стипендия албаган күндөрүмдө ушу спорттон кетейин деген ушу спорттун жашоо болуп жүргөн маалда мага өзүнүн айлыгынан 50% берчү да. Бекболот мынакей деп 20 миң алсам, 10 миңди ал дагы могул айдан кийинки айга чейин жашап тур деп мага бир жылдары мен результат көрсөткөнгө чейин ошентип Улук жардам берген. Аны баягы көп жерде айта бербейсиң да. Бирок бул нерсе баягы чындык да, мен үчүн чындык. Кээ бир Улук жана башкаларга айтпашы мүмкүн, мен берип муну чыгаргам деп, бирок ал мен үчүн чындык нерсе. Анткени Улук мага аябай эле жардам берди спорттон чыгып баягы ийгиликтерге жетишим үчүн. Себеби азыркы заманда ар бир адам өзүнүн табышынан 50% бере албайт болуш керек. Анткени мага тең бөлүп берип жүрдү. Анткени сен ушуну аласың, ушу менен тамак ичесиң, витаминдериңди ал, өзүңдү кара, давай тренировка кыл, спорттон чык. Бир убакыт келет, сен да ийгиликке жетесиң деп мага аябай
ыраазычылыгын берип жүрдү. Ушул учурдан пайдаланып Улукбек Жолдошбековго аябай ыраазычылыгымды айтам да. Азыркы ушул сборный командада жүргөнүмө Улуктун да салымы мага аябай чоң. Спортто айтып атпайсыңбы тиги эме депчи. Ушундай финансовый жактан переломдор болгон эмес беле депчи. Ошол моменттер менде ушул азыр башталып атабы деп ойлойм да. Эми азыр башталып атабы деп мен өзүм мындай азыр бир бутум менен мисалы спортто болсом бир оюм менен спортто болсом бир оюм менен кантип дагы келечекте мисалы жашоодон жетишкендиктерге жетем деген ой ушул эми башталып атат да мендечи. Эми кичине анча мынча ошол тиги бизнеске аралашып дегенчи. Ошол нерселерге азыр ойлонуп баштадым да. Анан эми баштаган нерсеңди таштап атып коет эмеспи? Ушунчалык чыдап келдик эми дагы Кудайым буйрса эми алдыга ошо көп эле басат коюп атабыз. Эми 3 жыл, 4 жыл дагы жүрөлү дегенчи Кудайым буйрса. Азыр атым бар кезде билимсе кыла алайын деген. Бул эми спорт деген ушундай бир болезнь болуп калат экен, наркомандар дайлы болуп калат кезинде чын айткандачы. Азыр мисалы тренировка кылмайынча тура албайсың да. Тренировка кылмайынча тура албайсың. Бир күн тренировка кылбай калсаң, уже экинчи күнү өзүңдү башкача сезип баштайсың. Ошондой да, мисалы бүгүн воскресенье, бүгүн мен тренировка кылган жокпуз, бүгүнчү. Уже бүгүн мен өзүмдү башкача сезип эле ушинтип бир эме татам да. Ушундай организм ушундай требовать этип калат экен да. Күрөш чөйрөсүндө эле жүрүп ушинтип калат экенсиң да. Канча жылдан бери күрөштө жүрөбүз мисалычы. Ошол мен билбейм, мен күрөштү таштабайм деп ойлойм да. Канча жыл болсо деле күрөш залда жүрө берем жөн элечи. Эми машыктыруучу болбосок дагы мындай Ушу сферада. Мисалы, хоть бизнесмен болобузбу, хоть ким болобуз, күнүнө бир маал келип залда болобуз дегендейчи. Эми өзүбүздүн үйрөнгөн нерселерибизди келаткан поколение үйрөтүпчү. Келаткан эми азыр биздин поколение мисалы биз күрөшүп жүргөн кезде биз мындай үстүнү карап мындай бул байкедей бололу деген результат жок болчу да. Бул байкедей бололу деген алардын адамдык сапаттары жакшы болчу. Результаттарын көрүп эмете албай калдык да бизчи. Мисалы чемпион мира, чемпион Азии адамдар жок болуп калды да. Мисалы вольный борьбадачы. Анан ошол адамдардай болуу, ошол адамдарга талпынып жетебиз деген бизде мындай мотивация жок болуп калды да. Азыркы жаштарда мисалы мотивация бар, мисалы мотивация азыр командада чемпион Азиялар бар, чемпион миралар бар, призер миралар бар мынакей. Кудайым буйрса мына Олимпиадага бир ай калды. Бир айдан кийин Кудайым буйрса мына олимпийский чемпиондор жаралат иншалла. Ушу вольный борьбадан Кудайым буйрса жаралат деп атабыз. Эми ошолорду көргөн адамдар мисалы ушундай бир результат эме аласың да, өзүңдөн жүрөгүң менен мындай мотивация аласың да. Анткени мен күрөшкө 2008-жылы келип калдым да, ошо Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев ушул агаларыбыз олимпийский призер болуп келгенден кийинчи ушундай бир эме алгам, мотивация алгам да. Тим эле эшикке чыгып чуркап кетким келет да. Ошондон баштап тренировка кылып эртеси эле олимпиададан утуп алгым келет да. Ушундай бир мотивация алгам да. Ошондой мотивацияны мисалы грек-рим күрөшүндө мурунтан бери келатат да. Мисалы, Ратбек Санатбаев агабызды карасак, мисалы Раматылла Ратбек Санатбаев агабыз алдыгы поколениясына көрсөтүп кеткен. Жолун ачып кеткен. Мисалычы Ратбек Санатбаевтан башталды да. Андан кийин Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев, Данияр Көбөнов, Жаназбек Кенжеев, Арсен Эралиев, Калбек Жолчубеков мисалы ушул адамдар көрсөттү, жолун ачты. Эми андан кийинки поколенияны карагыла, мисалы үчүн азыр Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков ушул поколенияны карагыла мисалы. Булар тилерден да күчтүү болуп келатат да, чын айткандачы. Туурабы? Эми мындан кийинки поколение Кудайым буйрса бул Акжол Жоламандардан да күчтүү болот да.
булардан да күчтүү поколение келет да. Эми ошондой поколенияны калтырып кетиш үчүн спортчулардын көзүн ачыш үчүн локомотив болуп бир жол ачыш керек да. Анан азбы көппү ошондой кичине болсо дагы адам кичинекей бир өспүрүмдөргө ошондой убагында мына утса болот деген нерсени көрсөтүп кеттик да. Эми мына азыркы биздин ылдыйда келаткан поколение эркин күрөштүккө булар бизден да күчтүү болуп келатат да. Мынакей жакында эле мына кадет Азияга барышты. Кадет Азиядан барып мына командный экинчи месттен алып 3 чемпион Азия алып келишти да буларчы. 3 чемпион Азия да 5 финалист болду да, экөө экинчи, бирөө үчүнчү болуп калды. Мындай тарыхта болгон эмес да бул нерсечи. Буларды баса белгилеп кетсек. Эми ушул поколение булар бизден да күчтүү болуп келет да. Булар бизден да күчтүү болуп мирди 2-ден 3-төн 4-төн утат, олимпиаданы утат ушул балдар буюрса.